Салам достор, менин атым Билгинай. Чоң эне менен чоң атам тоо этегинде жашашат. Ар дайым алардыкына эс алганы барып турам. Күндө тоого чыкканды жакшы көрөбүз. Күндөрдүн биринде тоолорду аралап жүрүп кичинекей ак тоого жолуктум. Мен ал көргөн биринчи адам экенмин. Анын үй бүлөсү менен тааныштым. Алар ак тоону мени менен биргеликте адамдардын дүйнөсү менен таанышып, билим алсын деп жиберишти. Экөөбүз жолго чыгып келе жатканда күзгүнүн эсине жолуктук. Ошентип баарыбыз биргеликте айлана чөйрө менен тааныша баштадык. Эмне болду? Актоо. Булар менен ойноп атып, бирөөсү мени карап жылмайып жаткан. Мен аны алып кучактай берсем, мына. Бул жарылып кеткен шардын үнү беле. Мен болсо чочуп бир нерсе болгонбу деп ойлосом, сыйкырдуу сандыктын беликтеринин бирөөсү турбайбы? Сен бул шарлардын ичи эмне менен толтурулганын билгиң келип жатабы? Ооба. Кел күзгүнүн эсин сурап көрөлү. Салам достор, бүгүн силерге жердеги эң маанилүү элементтердин бири болгон аба жөнүндө айтып берейин. Жердеги бардык түрүү организмдердин жашоосу үчүн аба керек. Аба деп жер бетин каптап турган газдардын бир нече топтому айтылат. Абанын курамы азот, кислород, аргон, суутек жана башка газдарды камтыйт. Адамдардын жана жаныбарлардын жер бетинде жашоосу кислород болгондугу үчүн мүмкүн. Дем алуу процесс учурунда адамдардын жана жаныбарлардын клеткаларына кислород келип, жашоого керектүү энергия пайда болот. Аба кыймылдаганда шамал пайда болот. Абанын курамында газдар гана эмес, көптөгөн башка майда бөлүкчөлөр да бар. Алар аэрозолдор деп аталат. Алар табигый жол менен абанын курамына кошулат. Мисалы, шамал урганда. Жер планетасында тирүү организмдер бардык жерде кездешет. Шамал болгондо абага эң кичине микроорганизмдер, биоаэрозолдор кошулат. Алар шамалдын жардамы менен чоң аралыкты басып өтүшөт. Бирок ошондой эле абага машиналардын түтүндөрү сыяктуу кирдетүүчү заттар да кошулат. Ушундай заттар көп болуп кеткенде адамдар, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дем ала албай калышат. Адамдар жана жаныбарлар дем алганда жыты жок болгон көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарышат. Өсүмдүктөр бул газды күндүн нуру менен биргеликте өздөрүнө тамак кылуу үчүн колдонушат. Бул процесс фотосинтез деп аталат. Бул процесстин натыйжасында өсүмдүктөр бардык түрүү организмдердин жашоосуна керек болгон кислородду бөлүп чыгарышат. Абаны тазалоо үчүн эң чоң салымды токойлор аткарышат. Алардын арасынан эң көп салым кошкон Сибирдеги тайга жана Амазония токойлору. Тайга токойун жердин жашыл өпкөсү деп аташат. Көптөгөн жылдардан бери токойлордун азайып кыйылышы менен биз дем алган абанын курамы ден соолукка зыян, кир заттарга толууда. Ошондуктан биз бардык өсүмдүктөргө жана токойлорго өтө этият мамиле кылышыбыз керек. Азыркы учурда шарлар латекстен жасалат. Ошондой шарды асманга учуруп ийсек, ал 5 километрден ашык учалатты. Андан кийин ал тоңуп туруп майда бөлүктөргө сынып калат. Шариктер гелий жана аба менен толтурулат. Насостун жардамы менен же оз менен үйлөнөт. Америкалык скульптор Ларри Мосс шарлардан скульптураларды жаратат. Эң чоң шарлардан жасалган фигура болуп, Сингапур мамлекетинде 80 000 түстүү шарлар менен жасалган роботтун фигурасы эсептелет. Анын 50дөн ашык киши 48 саатта жасашкан. Латекстен жасалган шарлар биологиялык жол менен ажырайт. Бүгүнкү биздин тема Шарль Перронун жомоктору. Шарль Перро француз акыны жана классицизм доорунун сынчысы. Ал 1628 жылы 12 январда Францияда төрөлгөн. Саясатчы жана коомдук ишкер Шарль Перро өз убагында олуттуу иштери жана чыгармалары менен белгилүү болгон. Бирок азыркы күндө белгилүү жомокчу катары таанылууда. Кооз баяндалган элдик акылман чыгармалар жана аңгемелердин топтому толуктап жазып чыккан. Анын жомокторун чоңдорго гана эмес, балдарга оңой кабыл алууга жана түшүнүүгө болот. Аны балдар адабиятынын жана педагогикасынын түпкү атасы деп эсептөөгө болот. Сөзсүз түрдө балдар менен биргеликте окууга сунуштайбыз.